Казакстан кинематографиясы активдүү өнүгүп жаткан жана эл аралык аренада таанылууга жетишкен өлкө. Биздин режиссерлорду жогору баалашат. Биздин тасмалар эң абройлуу дүйнөлүк кинофестивалдарда сыйлыктарга татыктуу болууда. The Divorce de Dania Salamat. Кан, Венеция, Берлин. Казакстандык режиссерлордун тасмалары көрсөтүлгөн кинофестивалдардын географиясы кеңейип баратат. Биздин кинонун кандай жылуу кабыл алынгандыгын көрүп жатабыз. Дүйнөлүк деңгээлдеги метрлердин оң пикирлерин угуп жатабыз. Дагы бир кызыктуу тенденция — казакстандык актерлордун чет элдик, анын ичинде Голливуддун кинолоруна активдүү тартылышы. Голливуд жөнүндө сөз кыла кетели. Казакстандык кино индустриянын алдында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Чыныгы эл аралык кызматташуулар үчүн убакыт келди. Биздин кино продюсерлер Голливуд менен расмий түрдө кызматташып башташты. Бул кадам Казакстандын кинематографиясынын өнүгүүсүндөгү маанилүү окуя. Бул стратегиялык өнөктөштүк өлкөнү эл аралык кино рыногу үчүн жаңы өндүрүш борборуна айлантууга жардам берет. I think this is a combination of Менимче бул жерде дагы эле баары кумарлануу, берилгендик жана туруктуулуктун айкалышы. Фильм тартуу бул кызыктуу жана сыйлыкка татыктуу процесс. Бирок ошол эле учурда абдан оор. Фильмди бириктирип бир бүтүн кылуу оор. Бюджетке батуу оор. Ошол эле учурда мен бул өнөктөштүк шыктандырат деп ойлойм. Бирок кийин ар дайым эле кыйынчылыктар чыгат. Ар ким "Огудай бул кандай оор" деп калат. "Огудай биз муну кантип жеңебиз" деп чочулайт. Мындай учурларда бирге болууга, чогуу иштөөгө болгон чыныгы берилгендиги абдан маанилүү. Oh my gosh, how do we get along? Oh, these types of things. And that sort of commitment to staying through it all. Мен кайра баса белгилегим келет. Фильмдеги кызыктуу, баалуу кылган эң негизги нерсе бул адамдардын ортосунда ишенимдин жаралышы. Ошондуктан мен бул жаатта чоң үмүттөмүн жана ишенем. Биз канчалык көп ишенсек, ишеним да ошончолук өсөт. Бул Голливудда үйрөнгөн эң маанилүү сабактардын бири. Дал ушул ишенимди мен бул өнөктөштүккө алып келүүнү каалайм. Overall, that lesson that we've learned in Hollywood about developing trust is a big part of what I'm hoping to bring in this partnership. Голливуд эмне үчүн Казакстанды тандады? Жооп жөнөкөй. Биздин технологиялар, адистер жана жаратылыш пейзаждары дүйнөдөгү эң ири кино борборлорунан кем калышпайт. Шаг за шагом двигаться дальше, чтобы, потому что Кадам артынан кадам таштап алдыга жылыш керек. Анткени Казакстан, ишенсеңиздер, сиздер бул жерде жашап, ага көнүп калгансыздар. Бирок бул бүгүнкү күндө эң өнүккөн мамлекеттердин бири. Самое продвинутое сегодня государство Казахстан просто может быть вполне при помощи Казакстан өзүн дүйнөгө кеңири ачып жатат жана биздин ишибиз бул процесс үчүн чоң салым кошо алат. Кино буга жардам берет деп айта кетсем болот. Мы, наверное, не могла бы, а, наверное, сделает большой шаг для того, чтобы Казахстан открылся вообще широко для мирового пространства. А кино тому, как говорится, помощь. Казакстан көптөн бери эл аралык тасма тартуу аянтчасы боло аларын далилдеп келет. Ар түрдүү жылдары бул жерде дүйнөгө таанымал актерлор жана режиссерлор катышкан ири долбоорлор тартылган. Мен мурда да айткандай, бул жаңы тарыхтарды айтып берүүчү жер. Бул жердеги ландшафт, тартуу топтору жана компаниялар такыр башка деңгээлге көтөрүлдү. Бул азыр дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде технологиянын жардамы менен болуп жатат. Эми бир эле өзгөчө жер жок. Бирок бул жак тасма тартууга жагымдуу шарттарга ээ жана жергиликтүү таланттуу адистер бар болгондуктан тасма тартуу үчүн жакшы аймак болуп саналат. Жаңы кызматташуунун алкагындагы алгачкы долбоорлордун бири Best Pancakes аттуу лирикалык комедия. Бул тасмада Казакстан жөн гана тартуу жери болбостон, сюжеттин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Экинчи фильм Battle Within, биринчи дүйнөлүк согуш тууралуу тарыхый драма. Бул ири масштабтуу долбоорго казакстандык адистер менен катар дүйнөлүк кино жылдыздар да тартылган. Да, то есть он не освоенный, да?
Best Pancakes бул бизден биргелешип иштеп жаткан фильм. Экинчи фильм мен дагы режиссер катары катышып жаткан долбоор жана ал мага абдан жакын. Анын сценарийи укмуштай. Бул тасма Биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы Рождестволук тынчтык жөнүндө. Ал кезде немис жана британиялык аскерлер куралдарын жерге коюп, бир күнгө болсо да бири-бирин таанып, бирге күлүп жакшы убакыт өткөрүшкөн. Бул адамгерчилик тууралуу кооз окуя. Эки тарапта тең биз бирдейбиз. Сүйүүгө, жашоого жана жөн гана аман калууга умтулган адамдарбыз. Бул согуш тасмасындагы тасма. Бирок ошол эле учурдагы анти-согуштук мүнөзгө ээ. Ал баарыбыз биригишибиз керек деген билдирүүнү алып жүрөт. Биз эч кимдин согушун же бири-бирин өлтүрүшүн каалабайбыз. Мен бул жактагы тартуу топторунда, продюсерлерде, техникалык адистерде жана операторлордо чоң потенциал бар экендигин көрүп турам. Ошондуктан чындыгында чек жок. Биз мунун баарын андан ары изилдеп, жыйынтыкты сөз менен эмес, иш менен көрсөтөбүз. Кино бул жөн гана көңүл ачуу эмес. Бул маданий дипломатиянын куралы, өлкөбүздү жана анын мүмкүнчүлүктөрүн дүйнөгө тааныткан күчтүү ыкма. Президент Касым-Жомарт Токаев улуттук кино индустриясына жаңы дем берүү керектигин белгилеп, анын маданий жана экономикалык өнүгүүдөгү маанисин баса көрсөткөн. Кинематография креативдүү экономиканын маанилүү бөлүгү катары инвестицияларды тартууга жана жумушчу орундарды түзүүгө жөндөмдүү. Саркантыга кала жетесиңдер? Не шымыр жатсыңдар? Біз қалаға хабар жеткізуіміз керек. Биз абдан таасир алдык. Бул жакта көргөнүбүз абдан жогорку деңгээлде. Мен айтар элем, баары А класстагы адистер жана мен аларды абдан жогору баалайм. Биз Best Pancakes долбоорунун үстүндө иштеп жатканбыз. Ал жөнүндө бүгүн сөз болду. Бул фильмге биз Николай Фоменкону, биздин сүйүктүү кадырлуу актерлордун бирин чакырган элек. Ал сценарий менен таанышып чыккан соң жигиттер бул тасманы Казакстанда тартсак кандай болот деген идеясын айтты. Эмнеге Казакстан деп сураганыбызда биз кеңири жооп алдык. Бул жооп бүгүнкү күндө бизди ушул жакка алып келди. Используя ваш опыт, Силердин тажрыйбаны, биздин дистрибуциядагы практиканы, силердин иш жүзүндөгү тажрыйбаны бириктирип, чоң нерсе жарата алабыз деп ойлойм. Бир эле жылдык эмес, 2-3 жылдык эмес, туруктуу кызматташтык. Страна действительно удивительная. Бул жакта көп жаштар бар экенине сүйүнүп жатам. Жаш кино индустрия түптөлүп келе жатат. Өлкө мыкты, кең талаалар, кооз локациялар жана көптөгөн таланттар. Мындай команда менен иштөө чындап эле ырахат тартуулайт. Мен ишенем, биз ийгиликке жетебиз, жетишибиз керек. С такой командой. И я думаю, что у нас получится, должно получиться. Казакстан киносу дээрлик 100 жылдык тарыхка ээ. Алгачкы маанилүү кадамдардын бири 1934-жылы Алматыда Кино Хроника студиясынын түзүлүшү болду. Ал эми 1938-жылы биринчи толук метраждуу көркөм тасма Амангелди жарык көрдү. Жеримизди тартып алып, бизди кудалага кубады да, эндиге мага мынаны айтыңызчы, мейиримди төрөм. Сонда биз немизди коргаба көп казамыз. Кане үйгө кирелик. Андан көп өтпөй фашисттик баскынчылык жылдарында Алматы СССРдин Европалык бөлүгүнөн эвакуацияланган киностудиялардын баш баанеги болуп калды. Бул окуя казак кино өнөрүнө чоң түрткү берип, анын өнүгүүсү тездеген. Өлүңдер. Акыркы жылдары Казакстандагы кино жашоосу кайнап жатат. Режиссерлор менен сценаристтер жанр жана форма жагынан эркин эксперимент жасап, продюсерлер коммерциялык ийгиликтердин планкасын жогорулатып келишет. Кызыктуу комедиялардан тарта терең драмаларга чейин азыркы коомдук турмушту, тарыхый мурасты чагылдырган тасмалар элдин купулуна толуп, чоң киреше алып келүүдө. Мисалы, Дастур аттуу коркунучтуу тасма прокатка чыккан биринчи жуманын ичинде 1 миллиард теңгеден ашык киреше тапкан. Ал эми комедия Таптым ау сени бул көрсөткүчкө 10 күндө жетти. Миллиарддык киреше тапкан казакстандык тасмалардын катарында тарыхый драма Миржакып, Оян казак да бар. Бүгүнкү күндө
казакстандык кинематографиянын алдында олуттуу милдеттер турат. Өлкө аймагынан тышкары казакстандык фильмдердин дистрибуциясын кеңейтүү, эл аралык кызматташууну тереңдетүү жана дүйнөлүк деңгээлдеги ири долбоорлорду тартууга мүмкүнчүлүк бере турган инфраструктураны өнүктүрүү. Бул багытта казакстандык продюсерлер менен Голливудтун өкүлдөрүнүн ортосунда кол коюлган меморандум Казакстандын кино индустриясын дүйнөлүк деңгээлге интеграциялоо жолундагы маанилүү кадам. Өлтүрөрсүң. Сотталасың. Ана байлар 2 жыл кыйналар. Бирок 2 кабат букасыш. Кызыңдын болашагын ойла. Бүткүл ауыл билет. Наша основная задача — это построить мосты между... Биздин башкы максатыбыз Америка менен Казакстандын ортосунда көпүрө куруу. Себеби азыркы тапта Казакстан башка өлкөлөрдө эмес, өзгөчө ылдамдык менен өнүгүп жатат. Биз жөн гана бизнес байланыштарды түзбөй, бирге иштешүү үчүн адамдарды чакырып, жумуш орундарын да түзүп жатабыз. Юджин жаштар тууралуу айткандай, бул жерде көптөгөн жаш жүздөр бар экенине көңүл бурду. Биздин негизги максат Казакстанды алдыга сүрөп, ал бизге жардам бере тургандай колдоо көрсөтүү. Башкача айтканда, бул эки тараптуу колдоо, бири-бирибизге жардам берүү. То есть это взаимная помощь друг другу. Казакстан менен Голливудтун кызматташуусу эки тарап үчүн тең жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Бул тажрыйба алмашуу гана эмес, Казакстандын бай маданиятын, салт-санаасын дүйнөгө таанытуу жолу. Мындай өз ара пайдалуу өнөктөштүк маданий көпүрө гана эмес, келечектеги экономикалык жана чыгармачылык ийгиликтердин да негизи болуп эсептелет. I think that there are issues of shooting films in the United States that have become... АКШда кино тартууда көйгөйлөр көбөйүп жатат. Баалар улам өсүүдө. Ушундан улам көптөгөн продюсерлер дүйнөнүн башка бурчтарына көчүп кетишүүдө. Ошол эле маалда дүйнө жүзүндөгү продакшндар да абдан жакшы деңгээлге чыгып келе жатат. Better and better. So it's not like, oh, I just want to go somewhere because it costs less money. It's, wait, I can go somewhere, get the same quality that I'm going to get. Мен бир гана акча үнөмдөйм деп чет өлкөгө барбайм. Мен башка өлкөгө барып, АКШдагыдай эле сапат алам. Бирок ошол эле учурда айрым татаалдыктардан качам. When you move outside of Hollywood, people being incredibly excited to be working on films, there's... Андан ары Голливудтан тышкары жерлерде өзгөчө бир энтузиазм байкалат. Адамдар фильмге катышканына абдан кубанышат. Жаңы локация бул киного жаңы дем, жаңы көрк. As this goes along, whatever already exists in Kazakhstan will only get better. Бул процесстин өсүшү менен Казакстанда болуп жаткан нерселер дагы да жакшырып жатат. Биз кино тарткыбыз келгенде дүйнө жүзү боюнча адамдар менен сүйлөшкөндө дайыма кайталанган нерсе бар. Биз фильм тартуу үчүн энтузиазм, кесипкөйлүк жана күчтүү команда бар жерлерди издейбиз. Бул жердеги баардык сүйлөшүүлөрдөн кийин биз үчүн Казакстан табигый тандоо болуп калды. Биз жасагыбыз келген иштер үчүн. It just feels like this is a natural fit for what we want to do. Казакстан менен Голливудтун кино продюсерлеринин өнүктүштүгү, башка эл аралык кызматташуулар сыяктуу эле өлкөнүн кино тармагын жаңы деңгээлге чыгарышы мүмкүн. Калгач өзүнчө долбоорлордо стандарттар жогорулайт. Андан соң бүткүл тармак өнүгүп, жаңы ийгиликтерге жетет. What ends up turning out to be the best elements of a film. Ийгиликке жетүүнүн эң жаңы жолу бул продюсерлик команданын ичиндеги химияны түзүү. Эгерде сиз композитор болсоңуз, мен сизге мага бир караңгы, оор музыка керек десем, биринчи жолу менин эмне айтып жатканыма түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Бирок төртүнчү жолу айтканда дароо түшүнөсүз. Бул өз ара түшүнүүнүн тили бир код. Драма болобу, экшн болобу, же комедия болобу. Командада канчалык бир тилде сүйлөсө, фильм ошончолук жакшы чыгып, продюсерлер ойлогондой болот. So the more often you work, the more I know if you're a composer and I say I need something dark and moody. The first time I say that, Бул фильм сыйлык алабы же жокпу маанилүү эмес, башкысы идея туура жетет. exactly what he's talking about. So that's the shorthand we talk about making that you get. Менимче бул жерде негизги ролду ынта, өз ишине берилгендик жана чыдамкайлык ойнойт. Кино тартуу укмуштуудай кызыктуу жана пайдалуу иш, бирок ошол эле учурда абдан татаал процесс. Of having every film, whether it wins an award or not, but being the film you want it to be.
Бүгүн Казакстан дүйнөгө өзүн кино тартуучу топторду жөн гана кабыл алган өлкө катары эмес, эл аралык кино продакшндын активдүү катышуучусу катары таанытып жатат. Бул жаңы жолдун башталышы. Алдыда жаңы долбоорлор, жаңы кызматташтыктар, жаңы бетачаарлар. Казакстандык кино дүйнөлүк аудиторияны таң калтырууда, шыктанууга жана жүрөктөрдү багындырууга даяр.